дайым бийик учуп көккөлө. Жеңиштерди арнап бөлкөңө. Мекен үчүн өз күчүмдү аябам, билген элиң үмүт менен таянат. Улуттун намысы колумда. Тарыхты жаңылоо мезгили жетип келди. Кыргыздын азаматтары үмүт берди. Кубантып колдосун арнаган бүтүн элди. Алгалай бер, өркүндөй бер, ачык дайым жолуң бийиктерге, жеңиштерге. Ар убакта дайым болгун. Алгалай бер, өркүндөй бер, ачык дайым жолуң бийиктерге, жеңиштерге. Ал эми Жалал Абад облусу Сызак району Ырыс айыл өкмөтүнүн Ырыс айылынан чыккан чемпиондорду бүгүнкү утушу менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мындан ары да сиздерге ийгилик, көптөгөн чокуларды багынтып жүрө беришиңиздерге чын жүрөктөн тилектешпиз. Желбиреткин бийик желегин, Өз элиңе десең кереги. Сага койгон тилектерди актагын. кыргызымдын абири бек сактагын, унутпагын болсун оюңда. Быйылкы сезонун чемпиондору 2019-2020 Жал фут лиганын чемпиондору биринчи даражалык диплом менен биринчи орунду ээлеген үчүн Карадария командасы турат. Чемпиондор кол салыш керек. Карадария командасы 2000-жылдын сентябрь айынан баштап Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областында футбол федерациясынын аткаруучу директору болуп Чойбеков Тайырбек Орозбекович тайындалган. Ошол кезде областтын штатында 7 машыктыруучу биргеликте иш башталган. Тайырбек Орозбековичтин талкпаган эмгеги менен бүгүнкү күндө машыктыруучунун саны 28ге жетти. Тайырбек Орозбековичтин 20 жыл кылган эмгегинде Жалал Абад облусунун футбол федерациясынын өнүгүшүнө чоң салымын кошуп, көптөгөн ийгиликтерге жетишип келет. Жалфут лига Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областында жаштарды спортко кызыктыруу жана футзалды өнүктүрүү максатында Жалал Абад облусунун футзал боюнча чемпионаты 2014-жылы ноябрь айынан баштап Жалфут лига аттуу чемпионат түзүлгөн. Жалфут лиганы Тайырбек Орозбековичтин колдоосу менен уюштурулуп, аталган чемпионатты Жалал Абад облусунун футзал боюнча координатору Маматов Давлат Атакелдиевич баш болгон жана Жалал Абад облусунун футзал боюнча машыктыруучусу Сидыков Камал Кабылжановичтер тарабынан түптөлүп, бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө.
Ажал Фут Лига 6 жыл аралыгында көптөгөн футбол сүйүүчүлөр жана жаш футболчулар өсүп чыгышып, Кыргыз Республикасынын футзал боюнча курама командасында ойношуп, көптөгөн ийгиликтерди жаратууда. Салимбаев Йолдашбай Мавлянкулович, Жалал-Абад шаарынын тургуну, Кыргыз Республикасынын футзал боюнча курама командасынын оюнчусу. Ал эми бүгүнкү күндө Ош РМ клубунун оюнчусу. Салимбаев Йолдашбай 2018-2019 жылы республикабыздын Суперлигасынын мыкты оюнчусу деген наамына ээ болгон. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл добушун тыңдап жүрөт. Сейчас устромировался дальний заброс на капитана, тоже не доходит до 30, но ничего. Выход Салимбая, Юлдашбая, Салимбаева, и он забивает 4-й гол. Как моментально и замечательно, хорошо разобрались гости с этой ситуацией, получив такое преимущество, когда два игрока команды, боже мой, Строймир, были по центру, один игрок по центру, другой слева. Юлдашбай оказался левее игроков, перед ним были только ворота и вратарь, и он точно поставил в ворота мяч. Жолдубаев Марлен Абдувахапович, Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Ырыс айылынын тургуну, Кыргыз Республикасынын футзал боюнча курама командасынын мыкты оюнчуларынын бири. 2018-2019 жылдын жаштар курама командасынын капитаны, ошону менен бирге Азия чемпионатынын катышуучусу. Бүгүнкү күндө Бишкек Спартак клубунун оюнчусу жана капитаны. Рустам Хамедов өнөктөштөрүн издеп атат. Жана ой кандай коз гол. Мына сага Мирлан Жолдубаев. Азамат трибунада кимдир бирөөгө кол жаңсоосу менен көрсөтүп атат. Сен үчүн дейт го деп, мүмкүн анын жакын көрманы, мүмкүн жакын адамы ушул жерде беттешке келип көрүп жаткан сыяктуу. Мирлан Жолдубаев өз командасынын капитаны жана жаш оюнчу. Abijon Rabievdan xato. Qirg'izistonliklardan keskin hujum, hisob 2-0. Baribir tajriba borasida Qirg'iziston terma jamoasi kuchli ekanligi ko'zga tashlanadi. Ular raqiblar darvozasiga ikkinchi marta ham yo'l topishga muvaffaq bo'lishdi. Golni ko'ring. Qarshi hujum edi. Gol Mirlan Oldiboyev hisobiga. Bor. Saralash o'yinlariga hozir xavfli vaziyat. 1-1 zarba 3-0. Bunday vaziyatni yo'qqa chiqarmaydi qirg'izistonlik o'yinchilar. Jamoa sardori Mirlan Oldiboyev raqib darvozasiga to'p kiritib hisobni 3-0 ko'rinishga keltirdi. Time-out oldi Tojikiston terma jamoasi ustozi. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл добушун тыңдап жүрөт. Кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилеген. Махмадаминов Шахрух Махамат Кадырович, Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Тейит айылынын тургуну, Кыргыз Республикасынын футзал боюнча курама командасынын мыкты оюнчуларынын бири. Ал эми азыркы учурда Бишкек Спартак клубунун оюнчусу. Jankauskas, Deringiavas, Zagorskas ir Spietinės ir Donolis, 15 numeris, jo ta stiprioji kairioji koja šį kartą suveikė, Šokrūgas Mahmadaminova. Өтө көп көйдө ардам калды. Эртерээк мына ушул нерсени
бир көтөрүп туруп экинчисинде соккуз атышы керек эле. Гол! Аскарбеков Мухаммед Улукбекович, Жалал-Абад шаарынын тургуну, Кыргыз Республикасынын футзал боюнча жаштар курама командасынын оюнчусу. Мухаммед Улукбекович жаштар курама командасы менен биргеликте Азия чемпионатынын катышуучусу. Бүгүнкү күндө Бишкек Намыс клубунун оюнчусу. Агрессивно борется за мяч. Маналиев. Отлично, отличный пас. Так, Намыс Ынтымак, удар! Гол! Вот это удар! Вот это удар! Намыс Ынтымак сравнивает счет в этом матче. Мухаммад Аскарбеков. Чабуул жасап көрүүгө умтулат Нурабек Кабылбаев, жаңылат Мухаммед Аскарбеков. Гол киргизет. Эсеп 2-1. Мяч. Выход на ударную позицию, удар, гол! Смотрите, как хладнокровно перебрасывает четвертый. Тарихы бар нечен, ынтымағы да еңбегім, алатау бешігім, башым иіп тәзім етем. Керемет аймағы, желбиреп тұрсын байрағы, бұлағын ташарып, бұлбұлдай сайрағын. Kırgızistan'ım Bilemin bir özüngde ırız bakım Özüngsüz atmaytanım Kırgızistan'ım Gerek bir özüngü ardayım canım Aya baytam çıkanım Megenim ederim Iyıksın anı sezemi